Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Эл элди биримдикке чакырды. Эл элди ынтымакка чакырды. Ошентип эл ынтымагы түзүлдү. Канчалык кыйналып турсаң дагы оозуңдан жаман сөз чыкпасын. Жаныңды кыйнаган кеп жанга батып кетет. Кеп сөзүңө жараша ишиң жүрөт. Тилиң менен ийгиликке жетип карым-катнашта болосуң. Тууганыңды да, душманыңды да тилден табасың. Чечен болсоң, чечкүндү болосуң. Ар бир нерсенин ийине ийилип келүү тилекке жараша болот. Табармандык сөз таап сүйлөгөндүкү. Адамдын билими анын сүйлөп турганынан билинет. Билимине төп келген кеби бар. Керек болса анын кебинен адамдын мүнөзүн билсе болот. Билинбегени менен адамдын сөзүнөн келечеги да байкалат. Көп сүйлөгөнгө көп эле ишене бербе. Ишенимди сүйлөгөнгө ишен. Калп айткандын сөзүнүн баш аягы жок. Бири-бирине дал келбейт. Ооз кезир сүйлөбө. Кептин кесири жаман. Жаманга да жаман айтпа. Жаман сөз кайрымдуу болот. Кайрылып келиши мүмкүн. Ичиңден жакшы тилек кылып, ийгиликтерден кеп кыл. Бул турмушта баардыгы сыноо, сынак, экзамен. Аны сен кабак кашым дебей 5ке окуп, 5ке тапшырып кет. Ошондо сен кеп сөзгө калбайсың. Менин урматтууларым, дайыма оозуңарда жакшы сөз болсун. Баардыгыңарга ден соолук каалайм.